كثير من الناس الآن Көптөгөн адамдар харижиттерин жолунда экендерин өздөрү сезишпейт. Дайыма кемчиликтерди гана көрүп турушат. دائما Мамлекет дегенде эл башчы мындай, министр тигинтип койду, молдо минтип койду, коом мындай болуп кетти. Бир гана каталарды көрүп турушат. Жакшылыктарды эч көзгө илишпейт. فينسى الناس الحسنات والخير. Акыйкатта туугандар бул өтө коркунучтуу жол. Аллах Куранда айтат: "Раббиңдин жакшылыктарын айтып жүр." Ал каталарды жана жамандыктарды айткыла деген жок. Бирок Аллах берген жакшылыктарды айт деди. Кандай гана жакшылык болбосун ал Аллах тараптан. Аллахтын жакшылыктарын эскергенде каталарды таап аны айыптасаң, аларга өйдөдөн караган болуп каласың. Ката жамандыктарды гана айтып туруп алсаң, жакшылык нематтар жок болуп кетет. Бакр ибн Абдуллах ал-Музани айткан: Аллахтын жакшылыктарды эсептегиле. Эгер жакшылыкты санасаңар биригесиңер. Ал эми жамандыктарды санап туруп алсаңар бөлүнүп жарыласыңар. تفرقتم أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك الحسن البصري Эл башчыга каршы чыккысы келген бир адам Хасан аль-Басриге келгенде, ага, сени эл башчы намаздан тыйып жатабы деди. Тиги адам жок деди. Сени орозодон тыйдыбы деди. Жок. Зекеттен тыйдыбы десе, жок дейт. Ажылыктан тыйдыбы десе, жок дейт. Демек сени бир дүйдөңдөн тыйып койгон. Ошого сен каршы чыгып жатасың. Азыр кабалда так ушундай. Дүйнөдөн тыйып койсо, акысын бербей койсо, дароо көтөрүлүшкө чыга калышат. Аллахка азыр адамдар калем бара калып Аллах берген нематтарды эсептешсе, эсептеп бүтпөйт. Бирок адамдар чогула калса эле бир гана жамандыктарды, каталарды эскерип киришет. Керек болсо кээ бирлер тилекке каршы жаш балдар менен отуруп алып да ушул теманы козгошот. Бирок кантип тиги жаш бала айтылган нерселерди өзүнө сиңирип алганын сезишпейт. Бир аз убакыт өткөн соң бузук болуп чоңоюп коомдон өлкөсүнөн өч алууга киришет. بعد فترة متلبس بالشر والعياذ بالله، منتقم على المجتمع، ناقم على المجتمع، ناقم على بلده. وهذا طبعا ما أقوله من خيال. كثير من الشباب اللي Муну мен өз оюман чыгарып айтып жаткан жерим жок. Көптөгөн жаштар менен олтуруп сүйлөшкөнбүз. Ата-энеси туугандары тарабынан ушул бир гана жамандыктарды көрүп жүрөктөрү катып, коомунан, жашаган жеринен, аалымдардан, эл башчыдан өч алгысы келип чоңоет. Ал эми жакшылыктар эскерилген жерде чоңойсо, сөзсүз ортолукту кармануу менен болот. Мындай адашууга учурабайт болчу. ما ينحرف هذا الانحراف الخطير.